Салам достор, биз Ош шаарындабыз. Жаштар кемп 2023 иш-чарасына кош келиңиздер. Soğuklar men, anan ağa ejgiler dağı soğuktu, moşun ötütken. Konkretno объяснять etip, бар жоқ түшүндүрүp. Instagram аркылуу Ош мамлекеттик университетинин өзүнүн Instagram баракчасынан көрдүм. Жана ошол жактан анкета 1 ай мурун толтургам. Мен бүгүн келдим ошого. Жаштар кемп иш-чарасы бул не формалдуу эмес конференция дейбиз. Бул конференция бул жылы уже 12 жолу өтүп атат. Форматы дайыма бирдей болот. Анан ар жылы биз болушунча ар жаңы шаарларда өткөргөнгө аракет кылабыз. Бул жылкы жаштар кемп башкы темасы бул жаштар жана үй бүлө деген темада болду. Жалпысынан 12 спикер келди. Мен ойлойм аябай жемиштүү болду деп, анткени ушул Ош шаарында эле ушул Ош мунун башкы корпусунда биз азыр эсептеп көргөндө 1000ден ашуун жаш балдар, кыздар келишет. Быйылкы жаштар кемп темасы менен айырмаланат деп ойлойм. Быйыл мына үй бүлөлүк баалуулуктар, ошол тематикада болду. Андан спикерлер менен өзгөчөлөнөт деп ойлойм. Ар тармакты байкасаңыздар, эл аралык уюмдардын өкүлү, биздин мыйзам чыгаруучу өкүлдөрдөн, биздин дин таануучу адистер, ошол эле учурда бизнес сектордон ар тараптуу адамдар келип катышты, спикерлер. Бул ар тараптуу, комплекстүү, пайдалуу болду деп ойлойм да. Анан Юзов Ош коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылган чоң долбоорлорубуздагы бардык 7 облустун тең катышуучуларыбыз келди. Өзгөчөлүгүн ошондой деп ойлойм. Бардык Кыргызстандын жаштарын бириктирген жаштар кемп болду быйыл.